1924 Кара-Кыргыз автономиялуу облусу кыргыздардын жаңы мамлекеттиктешүүнө жол ачкан. Автономиялуу облус болуу менен бирге жаңычыл мамлекеттик башкаруу киргизилип, заман талап кылган мамлекеттик органдар түзүлгөн. Андай органдардын катарына Кыргыз прокуратурасы дагы кирген. Тактап айтканда, өлкөнүн учурдагы башкы көзөмөл органынын даңктуу тарыхы ушул жылдардан тарта башталат. Прокуратура мыйзам сакчысы деп бекеринен айтылбаса керек. Кылым карытып, нечен доорду басып өтүп, далай кысталыш кыйын замандарды баштан кечирген Кыргыз прокуратурасы түзүлгөн күндөн тарты эле мыйзам үстөмдүгүн орнотууга, мамлекеттин жана коомдун укуктук негиздерин бекемдөөгө чоң салым кошуп келет. Ушул тапта прокуратура органдары бирдиктүү, борборлоштурулган система катары жарандардын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылууда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлдөөдө негизги ролду ойнойт. Элибиз кайсы доордо болбосун, өз ченемдери кылымдан кылымга сырткы укуктук таасирлерге дуушар болсо дагы керектүү, ыңгайлуу негиздерин кабыл алып, үрп-адат, каада-салт, бата жана накыл сөздөрдү эске алуу менен салттуу түп нускасын сактап келген. Кыргыз эли эзелтен жашоонун мыйзамын ыйык тутуп, оболу ак-караны тереңдеп таанууга умтулган. Табият менен эри шаркак жашаган кыргыз ошол миңдеген жылдар бою өкүм зордукка каршы туруп, акыйкат жашоонун камын көрүп келгендигин даңктуу тарыхыбыз тастыктап турат. Прокуратура органдарынын системасын түзүү процесси 1924 жылдын 14 октябрында Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлүп, ошол эле жылдын 22 ноябрында автономиялык облустун революциялык комитетинин президиумунун 2 протоколунун 6 пунктунун негизинде Михаил Петрович Безносиковдун жетекчилигинин алдында 15 адамдан турган облустук прокуратура түзүлгөн. Ошол күндөн тартып мыйзамдуулуктун, укуктук системанын калыптанышын, мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын камсыз кылуу, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо, кылмыш куугунтугун жана кылмыш жаза чараларын колдонуудагы көзөмөлдүү жүргүзүүсүнөн башталып, прокуратура органдарынын системасын түзүүдө кадрларды тандоо жана кесиптик жактан даярдоого өзгөчө көңүл буруп келген. 1927 жылы биринчи кыргыз прокурору болуп Таш Кудайбергенов дайындалган. Кийинки этапта Кыргыз СССРнин түзүлгөнүнө байланыштуу 1936 жылдын 1 августунда Кыргыз СССРнин прокуратурасы болуп өзгөрүлүп, республиканын конституциясына ылайык мыйзамдуулукту көзөмөлдөөчү жогорку орган болуп эсептелинип, прокуратуранын өнүгүүсүнүн жана бекемделишинин жаңы этабы башталган. Улуу ата мекендик согуш мезгилинде прокуратура органдары тарабынан эмгек жана коомдук тартипти, аскер кызматчыларынын, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин коргоого, социалисттик менчикти кылмыштуу кол салуулардан коргоого багытталган иш-аракеттерге көзөмөл жүргүзүүдөн башка, фронттогуларга жардам берүү жана тылды чыңдоого багытталган согуштук продукциялар менен камсыздоого өзгөчө көңүл бурулуп, согушка катышкан 38ден ашуун жаран прокуратура органдарында кызмат өтөшкөн. Ал эми согуштан кийинки мезгилде прокуратура органдарынын аракеттери экономика чөйрөсүндөгү мыйзамдуулукту чыңдоого багытталып, өнөр жай жана айыл чарба багытында мыйзамдуулуктун сакталышы көзөмөлдөнүп келген. Кыргыз СССРнин 1960 жылдагы кылмыш процессуалдык кодексинин 115-беренесине ылайык тергөөнүн караштуулугу боюнча бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыш иштеринин тергөөсү прокуратура органдарында жүргүзүлгөн. Алсак адам өлтүрүү, зордуктоо, жыныстык кол тийбестик сыяктуу өзгөчө оор кылмыштар, ошондой эле мамлекеттик жана социалисттик менчикке каршы кылмыштардын катарындагы бир катар кылмыш беренелери болгон. 1990 жылдын 15 декабрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверенитетинин декларациясында республиканын конституциясынын жана мыйзамдарынын үстөмдүгү анын аймагында бекемделген. Алардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөө прокуратура органдарына жүктөлгөн. 1991 жылдын 31 августунда
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезексиз сессиясында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгын жарыялоо жөнүндө токтом кабыл алынып, Кыргызстан үчүн прокуратураны жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо менен анын бүткүл аймагында мыйзамдуулукту камсыз кылуучу орган катары сактап калуу зарыл эле. Анткени Кыргызстандын алдында эгемендүү, светтик жана укуктук мамлекет куруу милдети турган. 1993 жылдын 5 майында легендарлуу парламенти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган алгачкы баш мыйзамы Конституциясы кабыл алынып, анын 76 беренесинде прокуратура органдары мыйзам актыларынын так жана бирдей аткарылышына өз укук чегинде көзөмөл жүргүзүү, кылмыш куугун туктоо ишин жүргүзүү, мыйзамда белгиленген учурларда жана чекте иштерди сотто кароого катышуу ыйгарым укуктары берилип, ошол эле жылдын 18 декабрында Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мына ушундай нечендеген убакыттарды өз кучагына камтып, карт тарыхты өзүнө сиңирген бул маанилүү мамлекеттик институт өлкөбүз калыптанган татаал мезгилде мыйзамдуулукту жана тартипти сактап, коомдун укуктук түзүлүшүн коргоп келет. Прокурордук кесип ак тилден кызмат өтөө салтын байыртадан сактап, өз ишине талыкпаган жөндөмдүү, эрктүү, чынчыл жана ата мекенге жанын аябай кызмат кылган инсандарды тарбиялап келген. Прокуратура органдарынан чыккан кызматкерлер учурда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясында, Жогорку Кеңешинде, акыйкатчы, сот тутумунда жана башка мамлекеттик органдарда өздөрүн кесиптик жактан мыкты көрсөтүп, кызмат өтөп келе жатышат. Кыргыз элинин тарыхында биз сөз кылган далай өзгөрүүлөргө туруштук берген прокуратура 2021 жылдан баштап кыйла өнүгүү жолуна багыт алды. Алсак Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосу менен Нарын, Талас, Ош жана Чүй облустук прокуратураларына жалпы 111 кызматтык батирлер салынып, Талас облустук прокуратурасынын жана Свердлов, Чоң Алай, Кочкор райондук жана Баткен гарнизонунун имараттары жаңыланып, заманбап материалдык техникалык каражаттар менен камсыздалып, кызматкерлердин эмгек маянасы жогорулап, иштөөгө толук шарттар түзүлгөн. Андан сырткары өлкө башчынын демилгеси менен Кыргыздын бермети болгон Ысык көлдүн жээгинде орун алган ден соолукту чыңдоо Күнчубак пансионаты прокуратура органдарынын карамагына берилип, эс алууга заманбап шарттар түзүлгөн. Ошондой эле замандын талабына ылайык Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө санариптик трансформациялоону андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында башкы прокуратура тарабынан кылмыштардын бирдиктүү рейстери, укук бузуулардын бирдиктүү рейстери жана башка бир топ маалыматтык системалар иштелип чыгып, учурда укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн санариптик чөйрөсүндө ишке ашыруу максатында электрондук иш долбоору киргизилген. Соңку жылдары прокурордук чаралардын негизинде мамлекетке келтирилген 38 миллиардка жакын акчалай жана натуралдык зыяндар өндүрүлүп, 77 социалдык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылган. 956 миңден ашык кылмыш иштер жана материалдар боюнча тергөө аракеттерине көзөмөл жүргүзүлүп, 52 миңден ашуун жазуу жүзүндө көрсөтмөлөр берилген. Жарандардын жана мамлекеттердин кызыкчылыгын камсыздоо максатында прокурорлор тарабынан 45 миңден ашык иш боюнча сотко мамлекеттик айыптоо жана өкүлчүлүк камсыз кылынган. Ошону менен катар, акыркы жылдары прокуратура органдарына 120 миңден ашык жарандардын кайрылуулары катталып, мыйзамдуу чечимдер кабыл алынган. Мындан сырткары жерлерде элдер менен үзгүлтүксүз жолугушуулар уюштурулуп келет. Эл аралык кызматташтык деңгээлде прокуратура органдары Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсеси менен биргеликте эл аралык ченемдерди ишке ашыруу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын себептерин ийгиликтүү өткөрүүдө. Быйыл Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун 22-чи отуруму жана түрк мамлекеттеринин башкы прокурорлор кеңешинин 3-чү отуруму Кыргызстанда өтүп, анда өз ара ишенимди, достук менен ынак коңшулук мамилени түзүүгө, коопсуздук менен туруктуулукту бекемдөөгө, заманбап чакырыктар менен коркунучтарга биргелешип каршы турууга багытталган.
Башкы прокуратура тарабынан Россия Федерациясы, Өзбекстан жана Италия мамлекеттери менен укук колдонуу практикасын оптималдаштыруу жана соттолгондорду которуу боюнча кол коюлган келишимдер боюнча эл аралык кызматташтыкты жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулууда. Өлкө башчысынын социалдык же саясий абалына карабастан мыйзам алдында баардыгы бирдей болуусун, кол тийбес деген түшүнүккө жол берилбестигин жана коррупция менен күрөшүү, мыйзамдуулукка так көзөмөл кылуу талабынын алкагында мамлекеттин жазык саясатын жөнгө салуучу кодекстер иштелип чыгып, кылмыштуулук, анын ичинде коррупцияга каршы тынымсыз күрөш жаатында коомдо жаңы маанайды, мыйзамдын күчүнө жана адилеттикке болгон ишенимди жаратты. Учурда кадрдык саясат колго алынып, тарыхый жактан алып караганда прокуратура органдарына жөн гана жөндөмдүү, билимдүүлөр келбестен баарынан мурда жеке кызыкчылыктардан мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон чынчыл, принципиалдуу, өз ишине берилген, ата мекенге жанын аябай кызмат кылууга, мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк үчүн талыкпай күрөшүүгө даяр болгон инсандар эмгектенишүүдө. Прокуратура кызматкерлери чынында эле мыйзамдын ишенимдүү сакчылары болуп саналат. Алар тандаган жол адилеттүүлүк менен ар намыстын, калыстык менен мыйзамдуулуктун жолу. Укук коргоо органдарынын ишин координациялоо менен бирге прокуратура кылмыштуулукка, коррупцияга каршы бөгөт коюп, өлкөдө мыйзамдуулуктун, акыйкаттуулуктун үстөмдүгүн орнотуп, укук тартиптерин бекемдөө жаатында талыкпастан натыйжалуу көзөмөлдү жүргүзүүдө. Жогоруда белгиленгендей, прокуратура органдарынын укук жана милдеттерин азыркы мезгил алкагына чейин коомдун ар кайсы этаптарында мыйзам сакчысы катары өз орду болгондугун кыргыз элинин басып өткөн тарыхы тастыктап турат. Кылым карыткан кыргыз прокуратурасы мамлекеттин ишенимдүү таянычы болуу менен адилеттүүлүктү жана мыйзамдуулукту туу тутуп, доордон доорго өз милдеттерин аткарып келет.